Дин өкүлдөрү коомдогу ар кандай терс көрүнүштөргө каршы жаңы ишке кирген кодекстерди жана маданияттуу жашоого багыт алган аракеттерди колдойт. Анткени ислам баалуулуктарыда ар бир адам эң алгач өзүн, андан кийин айлана чөйрөсүн таза кармоого чакырат. Өлкөдө жыл башында жарыяланган бузуулар жана жоруктар жөнүндө кодекстерге ылайык жарандардын коомдук жайларда өзүн туура алып жүрүүсүн көзөмөлдөгөн мыйзамдардын кабыл алынышы учурдун зарылдыгы экенин айтат дин өкүлдөрү. Бул тууралуу шаардык жаштар иштери боюнча комитети тарабынан окуу жайлар арасында өткөрүлүп жаткан иш-чаралар алкагында маалым болду. Жаштар менен болгон кезектеги жолугушуу шаардагы номер 75 кесиптик лицейдин студенттери менен өтүп, ар тармактын өкүлдөрү жаштарга өздөрүнүн акыл насааттарын айтышты. Жыйындын жүрүшүндө студенттерге тарбиялык маанидеги видео слайдтар көрсөтүлүп, катышуучуларга жаштар комитети тарабынан тазалыкка чакырган атайын баракчалар таркатылды. Эске сала кетсек, Жалал Абад шаарындагы жаштарды маданияттуулукту күчөтүү багытындагы мындай иш-чараларга атайын топ түзүлүп, бир катар тармактардын өкүлдөрү тартылган. Алар тарабынан маданияттуу жашоо келечектин негизи аталышындагы коомдук акциялар өтүп жатат. Ушул тазалык бар жерде иман бар экен да. Пайгамбарыбыз тазалык тууралуу өтө көп хадистерди келтирген. Мына азыр ошол жанагы тазалык дегенде, түпүрүү дегенде биз үчүн өтө жат көрүнүш болуш керек да. Түпүрүү адам көргөндө мындай кой дешип керек да. Азыр биз үчүн ал нерсе мындай калып, тазалык айтсак чочуп атат, неге мындай болуш керек деген суроого барып калса.